Түркия мамлекетинин Бурса шаарында Коркут Ата 2022 кино фестиваль өтүүдө. Ага турк дүйнөсүнүн мамлекеттери тагырагы Түркия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайджан мамлекеттеринин кино тармагынын өкүлдөрү катышып жатат. Аталган фестиваль Түркия мамлекетинде экинчи ирет өтүп жатат. Анын максаты түрк дүйнөсүнүн мамлекеттеринин кино индустриясын өнүктүрүүгө багытталган. Коркут Ата 2022 кино фестивалына Кыргызстандан белгилүү режиссерлор жана актерлор келген. Мында Кыргызстан кино тасмалары дагы тартууланат. Албетте, бул фестивалга катышуу Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ жана ошондой эле кыргыз киносунун өнүгүүсүнө эң маанилүү деп эсептелет. Ошол эле Манасты алайлы. Манасты бир чоң мындай масштабный фильм кылып тартыш үчүн албетте каражат керек, чоң каражат керек. Ошондой улуттук өзгөчө проекттерге ошол эле учурда ошол улуттук проект мындай бир түрк дүйнөсүнө кандайдыр бир чоң бир салым кошо турган, байланыш кошо турган деңгээлде болуш керек да. Ошол эле учурда биздин мисалы үчүн Барсбек жөнүндө тарта турган болсок, Барсбек батыр бул дагы биздин көөнө тарыхыбызга байланышкан, ошол эле байыркы көк түрктөрдүн тарыхына байланышкан. Ошол эле азыркы түрктөрдүн бир алгачкы тамыры, ата бабасы, биринчи тарыхы башталган ошол 6-7 кылымдагы биздин тарыхыбыз менен үндөшкөн нерсе да. Ошондо ушундай орток бир темаларыбыз көп. Ошол нерсени көтөрүп чыксак деген дагы ой бар. Ошолорду каржылоонун негизги булагы ошол фонд болушу ыктымал да. Ошол боюнча дагы биз сөз кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Түркиянын Бурса шаарында Коркут Ата кинофестивалынын алкагында түрк дүйнөсүнүн кино саммити өттү. Маданият жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чаранын негизги максаты түрк тилдүү мамлекеттердин тарыхый жана руханий байланыштарын чыңдоого, кино тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, орток долбоорлорду түзүү, кесиптик биримдикти арттыруу. Sinema festivalleri bizim için çok kıymetli festivaller. Бул фестивалдын максаты түрк дүйнөсүн бири-бири менен бириктирүү жана тааныштыруу болуп эсептелет. Ошондуктан бул фестивалда сыйлык берилбейт. Сыйлык бул аалардын аброю болуп эсептелинет. Аброй жогорулаган сайын дагы таанылат жана түрк дүйнөсү бири-бири менен таанып кызматташуу көбөйөт. Ve aramızdaki bağı sinema üzerinden güçlendirmeyi hedefleyen bir organizasyon. Сынакка кыргызстандык режиссерлордун төмөнкү фильмдери катышты. Талайбек Кулмендиев, Үй сатылат, Асель Жураеванын Кыргыздын кыраан кыздары. Мындан сырткары фестивалда Айбек Дайырбековдун Даракыры мюзиклы жана Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун Эдемге карай жол фильми тартууланды. Бул биздин спортсмен кыздар жөнүндө башка каармандарыбыз бул Айсул Тынбекова, Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы. Ошолор жөнүндө биринчи бөлүмүн тарткам. Ошол Кыргыз фильм киностудиясынын алдында тартылган тасма болгондуктан ошол быйыл бул фестивалга көрсөтүлдү. Анан тандалып алынды, конкурска тандалып алынып, ошол биринчи күнү кинотеатрда көрсөтүлдү, эртең дагы көрсөтүлөт. Ошол себептен азыр келип бул фестивалга катышып турам. Питчинг катары долбоорлорду алып келдик. Быйыл аябай сонун программа болуп атат. Эмне үчүн десек, биз ошо жанрлуу кино Кыргызстанда тарткан, ошо кыргыз киносун бүгүнкү бийик деңгээлге чыгарган ошо жаш режиссерлорду алып келдик бияка. Кыргызстанда кинокомедия тармагы дагы өнүгүү жолунда. Өлкөдө бул тармакты өнүктүрүүнү көздөп жаткан жаш режиссерлор да долбоорлорун сунуштап келишкен. Тасмалардын арасында жаштардан ушул Эримей экөөбүз бул жакта түрк тилдүү элдердин арасындагы бир жакшы тасманын сценарийин презентация кылабыз. Анан мындай чоң фестивалга бизди алып келген биздин кыргыз фильмге терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз фильм бизди тандаттыр. Кино жаратуучулардын бири деп. Анан бизге абдан чоң алдыга кадам болот. Анткени эгерде иштешип калсак, эгерде проектибиз жагып көп өлкөлөрдүн арасында бир чоң проект болот да. Биз өзүбүздүн проектибиз дагы бул түрк элдерди бириктирүү максатында жазылган. Кудай буюрса, азыр чыгып
защита кылып көрөбүз, эгерде болуп калса жакшы. Түрксой уюму тарабынан уюштурулуп жаткан Коркут Ата фильм фестивалынын соңку күнүн утурлай Түрксой уюмунун 39-чу отуруму өтүп жатат. Ага бардык түрк тилдүү мамлекеттеринин маданият жана туризм министрлери катышууда. Ошондой эле Түрксой уюмунун төрагасы Султан Раев дагы катышты. Ал жогоруда аталган түрк тилдүү мамлекеттеринин министрлерине отурумга катышып жатканына ыраазычылыгын билдирип, Түрксойдун маанилүүлүгүнө токтолду. Урматтуу туугандарым, Түрксойдун туруктуу кеңеши биздин эң жогорку деңгээлдеги жыйналышы. Ошол убакта бул жыйналыш биздин түптүү салтыбыз болуп эсептелет. Бул жерде иштерибизди сүйлөшүп жана алдыбыздагы мезгилдеги иш-чара программаларыбызды түзөбүз. Ошондой эле аталган фестивалда Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана туризм министри Алтынбек Максутов катышты. Ал Түрксойдун 39-чу отурумунун жана түрк дүйнөсүнүн өкүлдөрүнө иш-чаранын жогорку деңгээлде өткөргөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Фестиваль тектеш элдеринин окшоштугун жана боордош эл экендигибизди тарыхый изилдөөлөр менен далилдөө зарыл экенин белгиледи. Өтө маанилүү иш-чаралардын бири болуп жаткан түрк дүйнөсүнүн маданий борборун белгилөө өнүгүүгө зор өбөлгө болоорун жана маанилүү деп эсептеди. Башатыбыз бир боордош элдер экенибизди курулай чакырык менен эмес, тарыхый, илимий далилдер менен белгилешибиз зарыл. Ушундан улам биргелешкен илимий экспедициялар, изилдөөлөр маанилүү деп эсептейм. Бул жакта балким кесиптештеримде сунуш пикир болсо ыраазы болорумду билгизип кетмекчимин. Мамлекетинин Бурса шаарында Коркут Ата фильм фестивалынын акыркы бөлүмү, башкача айтканда жеңүүчүлөрдү аныктоо аз эме күтүп турат. Кыргызстандан белгилей кетсек, 2 фильм сынакка катышкан. Алдыда жеңүүчүлөр ким болот? Баарыбыз кызыгып турган чагыбыз. Анын баарын сиздерге чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Бая сыр катары сактайт да, анан биз азырынча кабарыбыз жок, кимдер кандай сыйлыкка татыр. Бирок биз ишенебиз, себеби дегенде бая фильмдерди көрүп, өзүнчө анализ кылганда деле кайсы фильмдер күчтүү экени билинип калат. Буюрса татыктуу эле баа берилет деп ойлойм. Фестивалдын алкагында Кыргыздын белгилүү коомдук ишмери Курманжан Датка фильминин режиссеру Садык Шернияз түрк маданиятына кошкон салымы үчүн сыйланды. Ошондой эле режиссер Талайбек Кулмендеевдин Үй сатылат тасмасындагы ролу үчүн эң мыкты аялдын ролу сыйлыгына актриса Калипа Таштанова ээ болду. Ушул Коркут Ата кино фестивалынан сыйлык алыш бул абдан чоң сыймык. Анткени бүткүл түрк дүйнөсүнүн маданиятынын, ушул түрк дүйнөсүнүн маданиятына кошкон салымы үчүн деген сыйлык берилип атат. Анын үстүнө биз менен көрдүңүздөр кандай инсандар кошо алды. Туркан Шарай, бул Сүймөнчүгү, бул албетте тарых, бул Чыңгыз Айтматов, бул Кызыл Жолук Жалжалым, бул кинематография. Ошондуктан бул Коркут Ата кино фестивалына ийгилик каалашыбыз керек, колдошубуз керек. Буйрулса бул Коркут Ата кино фестивалы түркү дүйнөсүндөгү чоң маданий инсандардын өсүп чыгышына түрткү берет деген ойдомун. Биз министрлер, түрк дүйнөсүнүн министрлери келип чогулуп атайын ушундай иш-чараларды көбөйтөлү деп бүгүн дагы абдан көп чоң сунуштарды киргиздик. Кыргызстанда өтө турган, Азербайжанда, Казакстанда, Өзбекстанда, Түркияда өтө турган иш-чаралар абдан көп болду. Мунун баардыгын бизди кубандыра турган нерселер. Андан тышкары биз дагы ошол кино боюнча дагы иштеш боюнча Казакстан менен өткөндө маданият күндөрүндө дагы макулдашканбыз. Азыр Азербайжан менен дагы эки жактуу жолугушууда макулдаштык. Өзбекстан менен дагы ушул тажрыйба алмашуу кошуна мамлекет болгондон кийин биз бири-бирибиз менен карым-катнашыбызды аябай тыкыз байланышта болушубуз керек. Түркия мамлекетинин Бурса шаарында өтүп жаткан Коркут Ата фильм фестивали соңуна келип жетти. Аталган фестивалда башкы байгени Өзбекстан Республикасы жеңип алды. Жалпы жонунан фестивалга 24 фильм атсалышкан. Ал эми кино сүйүүчүлөр үчүн
Жалпысынан 28 фильм коюлду. Мына ушуну менен жеңүүчүлөр аныкталып, акырында көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланууда. Эскертсек, Туркиянын Бурса шаарында Коркут Ата эл аралык фестиваль өттү. Түрк дүйнөсүн бириктирген бул фестиваль Кыргыздын Курманжан Датка фильми менен ачылды. Белгилей кетсек, быйыл кинофестивалда түрк тилдүү 17 өлкөдөн 52 тасма көрсөтүлүп, башкы тема табиат болду. Туркиянын маданият жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулган Коркут Ата фестивали быйыл 2-нчи ирет өткөрүлүп, түрк тилдүү мамлекеттердин ынтымагын бекемдеди. Кийинки жылы кинофестиваль Азербайжандын Шуша шаарында өткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, регион телеканалы аталган иш-чараны жеринен чагылдырып, биздин чыгармачыл топ иш сапарынын алкагында Туркиянын тарыхый, маданий борборлору менен таанышкан. Бул тууралуу репортаждарды алдыңкы күндөрү эфир аркылуу көрө аласыздар. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, регион, Бурса шаары.